Ош технологиялык университетинде Erasmus Plus долбоору көп жылдан бери ийгиликтүү ишке ашып жатат. Бүгүнкү күндө ишке ашырылып жаткан долбоорлордун негизги максаттары географиялык маалыматтык технологиялар боюнча аспирантура программаларын иштеп чыгуу жана Армения менен Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын өнөр жайдын жана менеджменттин ортосундагы илимий изилдөө жана инновациялар боюнча байланыштарды чыңдоо болуп саналат. Бул максатта Анка Лисек, Любляна университетинин профессору Луис Руиз, Валенсия политехникалык университетинин профессору Артак Палоян, Ереван мамлекеттик университетинен келип, биздин окуу жайда өткөрүлүп жаткан тренингтерге катышып жатат. Мындан сырткары бул эл аралык масштабта өтүп жаткан тренингке Евросоюздагы өлкөлөрдөн, Бельгия, Швециядан жана Ош технологиялык университетинен белгилүү окумуштуулары катышып жатат. Тренингдин максаты долбоордогу университеттердин профессордук окутуучулук курамдарын GIT багытында билимин жогорулатуу жана PhD программасын негиздөө болуп эсептелет. Архитектура, курулуш багытындагы, транспорт багытындагы, энергетика багытындагы, дагы башка багыттагы долбоорлор бар да. Мына биздин университеттеги окумуштуулар тарабынан ушу Erasmus Plus программасына ушул багыттар, азыр мен атап айткан багыттар боюнча дагы бир нече долбоорлор азыр берилген. Буюрса биз ушул тренингдин жыйынтыгы менен ушул долбоорлорду өткөргөнгө, ушул долбоорлорду каржылаганга аракеттенип көрөбүз. Бунун баары биздин окуу жайыбыздын студенттерине ошол долбоорлордо бирге иштешет. Ошол студенттердин билим деңгээлин, сапатын көтөрүүгө багытталган, ошондой эле илимий изилдөө иштерин дагы алдыга жылдырууга багытталган. Бул иш-чара менен катар эле учурда Ошту картография жана геоинформатика багытында PhD программасы боюнча лицензия алып, докторанттарды кабыл алууну баштады. Геотак долбоору бул Евросоюздун билим берүү тармагынын өнүктүрүү жана адистери даярдоо боюнча долбоор. Бул учурда геологиялык маалыматтарды өнүктүрүү багытында ишке ашып жаткан долбоор. Бул боюнча Атайын Ош технологиялык университети Кыргыз Республикасы билим берүү жана илим министрлигинин PhD докторлорду чыгаруу боюнча атайын лицензия алды. Бул боюнча иштер жүрүп атат азыр. Well, we are in an Erasmus Plus project, which is financed by the European Union, and it's for capacity building in higher education. So, particularly here in Kyrgyzstan, we are creating new PhD programs in geoinformation technologies. So, this is part of the activities of the projects. What we are going to do here these 4 days and are related with the training in this topic. Erasmus Plus долбоору Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдүн, ошондой эле Исландия, Лихтенштейн, Түндүк Македония, Норвегия, Түркиянын университетинин ортосунда студенттерди жана окутуучуларды алмашышуу үчүн Европа биримдигинин коммерциялык эмес программасы. Программа окутууга, стажировкадан өтүүгө же программага катышкан башка өлкөдө окутууга мүмкүнчүлүк берет. Окуу жана стажировка менен өтүү ар бири 3 айдан 1 жылга чейин, жалпысынан 2 жылга чейин болушу мүмкүн. В каждой стране, в каждом университете проходят какие-то мероприятия, тренинги, не знаю, там воркшопы и все такое. Сейчас пришло время Ошту. До Ошту мы были неделю в Бишкеке, в техническом университете, государственном техническом университете. И после этого еще будет поездка в Исыкул на полевые работы.